Өзгөчө адамды өлтүрүүгө күнөөлүү деп табуу бул абдан татаал нерсе да. Түпкүрүнө жетип кабыл алынган чечим үчүн мындай өкүнүү судьяда болбош керек да. Атам экөө ушу мени укуктук тармакка багыттаган да. Анан эмоцияга берилүүгө дагы ал мыйзамдын өзү эле чектеп турат. Мен үчүн ошо балдарды атасы же энесине чогуу жашоо үчүн бөлүп берүү десек де болот. Моралдык эмоционалдык жагынан бир түйшүк жаратты да. Өзү мектепте жүргөндө ар бир балага ата энеси, тегерегиндеги чөйрөсү ушул кесип тандоого бир таасир этиш керек да. Анан ушу бир 10-11 класстардагы юридикалык кесипке түз багыт алуума мына энем түз мага таасир кылып, ошол кишинин түрткүсү менен, багыты менен болду десем болот. Кандайдыр бир жагдайдан улам ушу апам ушу сен юрист болсоң, ошол жакта бир адамдардын укугун коргоо тармагында болгон бир жакшы адис болсоң деген тилеги менен батасын берип, атам экөө ушу мени укуктук тармакка багыттаган да. Сот ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптардын чегинен чыга албайт. Анан эмоцияга берилүүгө дагы ал мыйзамдын өзү эле чектеп турат. Ошентсе дагы судья биринчи кезде адам да. А бирок ишти карап атканда ошол мыйзамдагы талаптар, принциптерге негизделүү менен көпчүлүк учурда мындай бир айтып кетпедиңизби, бир эмоциясы жок, кайдыгер, бир орусча айтканда бир чорстуу бир адамдай сезилет депчи. Чындыгында андай эмес. Ал манта менен отурган учурда адам өңү менен бир мындай кынтыксыздыкты, көз карандысыздыкты, ошол эле маалда эмоциялык туруктуулугун көрсөтүш керек да. Көрсөтүш керек. А бирок ичинде болгон ошол талаш тартыштын жүрүшүн ичинде интерактивдүү өзү аркылуу өткөрөт да. Ар бир судья, ар бир иш боюнча. Мен айтат элем, ошол мыйзамга негизделип далилдерди, иштин жагдайын баарын толук изилдеп, түпкүрүнө жетип кабыл алынган чечим үчүн мындай өкүнүү судьяда болбош керек да. Ошо өкүнбөгөндөй кылып туруп чечим кабыл алганга судья аракет кылыш керек. Ушу соттук судьялык карьеранын баштоодо бир кылмыш ишин карап калдым. Бул адам өлтүрүү боюнча бир магазиндин ичинен бир аялды өлтүрүп кеткен жагдай болгон. Анан өтө туңгуюктуу ишти тергеп бизге алып келип өткөрүшкөн. Бул ишти кароодо ушул айыпкердин ушуга тиешеси түздөн түз бардыгы боюнча менде бир топ күмөн жаралып, өтө көпкө мындай изилдешке туура келди да. Изилдеп бардык далилдерди карап, жерине чыгып, мындай процессуалдык тартиптен сырткары өзүм дагы барып көрүп, ал жерде кандай болгон жагдай, баягы кандай кирген, кандай чыккан, ошол айыпкер, анын көрсөтмөлөрү жана башкалардын баарын карап көрүп, анан кийин келип бир тыянакка чыкканмын да. Бул баягы адамды күнөөлүү, өзгөчө адамды өлтүрүүгө күнөөлүү деп табуу бул абдан татаал нерсе да, менин оюмча. Бирок акыр аягында көптөгөн далилдер, жагдайларды изилдөө менен ички туюмга негизделип ошого мөөнөт бердим. Анан аны жогору турган инстанция дагы колдоду. Кийин бир ушул жигиттин атасы алыс жактан дайыма келип ушу процесске катышып турар эле да. Анан ал бала мен билгенден кийин бошонгон экен. Анан атасы бизге келип жанагы өкүмдөн, соттук актылардан чыккан бир соттук материалдар болот. Ошо боюнча бир кагаз алганы келиптир. Анан ошондо ал киши мындай бир мен ойлодум эле, азыр эми жаман сөз айтабы десем жок, тетиринче ушул ыраазычылыгын билдиргендей болду да эмнегедир.
мен үчүн ошо балдарды атасы же энесине баягы чогуу жашоо үчүн бөлүп берүү десек да болот. Бөлүп жайгаштырып берүү, аныктап берүү иштери мындай бир моралдык эмоционалдык жагынан бир түйшүк жаратты да. Бул эми мүлктү бөлүүдө канчалык жагдайлар түзүлөт жубайлардын ортосунда. Ал эми балдарды мына атасына же энесине бекитип берүү, андан ары алар аны менен эле токтолуп калбай, ошол эле экинчи атасы же энеси алып туруп балдар менен жолугушуу, графигин орнотуу деген иштер мындай мен үчүн бир татаалдыкты жаратат да. Мүлк тийген же ага соттун чечими чыккан тарап эми болот андай учурлар. Көпчүлүк учурда чечимди колуна алат, ыраазычылыгын жалпы жөнүндө билдирет, процесстен кийин бүттү кетти. Ал эми чечим анын тарабына чыкпай алган тарап баягы көкүп калат дагы, мындай айтканда бөлөк инструменттерди колдонуп баштайт. Ошол эле судьянын өзүнөн сот системасын каралоо жана бөлөк болуп, ар кандай инструменттерди, ошол эле масс медианы, жалпыга маалымдоо каражаттарын колдонуу менен айтып келет коомчулуккачы. Анан караңыз, ошондо 80% деп атабызбы, даже 96% макул болуп алар унчукпай калууда. Ал эми жанагы 4% ар кандай жалпыга жеткирүүчү маалымат каражаттары менен каралып атат да. Анан аны угуп аткан жалпы коомчулук мына мондой экен, значит, демек бул айтып атса ошондой болуш керек деген тыянак түзүлүп калып атат да.